Менин колумда бала бар деген каршы суроо болот, Бул сиздин пикириңизге ийгиликке жеткен атактуу адамдардын жообун сизге айтып койсом кандай дейсиз? Ушул боюнча сиздин пикириңизге ийгиликке жеткен атактуу, ийгиликтүү адамдардын ой пикирин айтып койсом кандай дейсиз? Жообун айта берейин, сизге кызыкпы деп сурайт экенбиз. Ушул суроодон кийин албетте кызык деп айтат, Эми айтабыз. Эми айтсак да капа болбойт. Капа болбойсузбу деп кошуп койсок да болот. Кимдир бирөө менин колумдан бала бар, ошон үчүн иштебей албайм дейт экен. Кимдир бирөө менин колумда бала бар, ошон үчүн иштешим керек дейт экен. Ал баласынын келечеги үчүн иштешим керек дейт экен. Эгер чындап кааласа адам баласы менен отуруп да иштейт экен. Фабиликте да, Арифлемде да үйдөн бала менен иштегендердин саны азыр аябай көп болуп атат. Интернет. Сизге ошондой адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп коеюн деп көрсөтөт экенбиз. Мен интернет бизнес Фабилик деген сары фондо жасалган видеонун башында көптөгөн интернет аркылуу иштеген аялдардын сүрөттөрү бар. Ошону көрсөтүп коеюн далил катары. Ошол 10 мүнөттүк видеом бар. Эгер жок болсо, мен сизге жөнөткөн болушум керек, же наставнигиңиз, же сизди чакыргандам жөнөткөн болуш керек. Интернет бизнес кантип иштеш керек деген, кыска 10 мүнөттүк ролик бар. Эмне жасап, интернет аркылуу эмне жасап отуруп айлыкка чыкса болот, ошону көрсөтөт. Мисалы, Жамалова Асият лучшая бизнес-мама деген наам алды. Мына ошонун мына сыйлык, Анан ошол видеодо, ага чейинки видеолордо 1-2-3-4 адамдын окуялары бар, алардын ой пикири бар. Мына ошолордо мисалга айтып берип коюң. Ал жерде Милананыкы бар, көп адамдардыкы бар эле, ошолордон бир-экөөнү айтып берсеңиз. Үйдөн интернеттен иштегендердин окуялары. Эми үйдөн интернеттен иштеп отуруп бриллиантовый директор боло алды, ошол адамдар, мисалы үчүн Умарова Мариям бир убакта бриллиантовый директор боло алды. Ал бриллиантовый директор 200 миң 300 миң айлык алат. Азыркы учурда ал международный дегенди ачты, международный миллиондун тегерегинде алат. Умарова Мариям бүт үйдө бала менен болгон машаларды бүт топтоп өтө чоң группа түзүп алды да. Өзү декретте отуруп иштеп отуруп мына интернеттен 3,5 жылда национальный директор болду. Национальный директор бул 500 миң сомдун тегерегинде алат. Группасында 73 директор бар азыр. 73 директордун 50-60ы бүт декретте отуруп иштеп баштагандар. Мына көрдүңүзбү? Иштейм деген адам иштейт экен. Кандай гана шарт болбосун. Интернетте, Инстаграмда кааласаңыз Одноклассникиде иштесеңиз болот. Сиздин ишиңиз биз даяр жасап койгон видеолорду жөнөтүү. Кызыккан адамдарга кантип кызыктырыш керек, аларды кантип табыш керек, мунун баары боюнча бизде бүт үйрөтчү видеолор бар. Биздин гана командада азыр кыргыз тилинде видео сабактар бар. Бизнести ийгиликке жетүүгө үйрөтөт бүт жана интернет аркылуу кантип бизнес куруш керек, ошонун баарын үйрөтөбүз. Бул Кыргызстан боюнча азырынча кыргыз тилинде бизде гана бар. Андыктан сизге өтө повезло. Чындап мен бизнес мамаша болгум келет. Балдарымды да чоңойткум келет, бизнес да кургум келет десеңиз, бизде сонун сунуш бар. Мен сизге атайын ушул боюнча түшүндүрчү видеолордон жөнөтүп коеюн. Көрүп чыгыңыз. Анан бир иштешип көрүңүз, товар сатпай иштесе болот, көрүңүз. Биздин наставнигибиз Дарья Батырханова да баласы менен эң көп үйдө отурган мезгили бул жарым жыл отурган экен да. Аны ушундай айтат, анда интернет өнүгө эле мынчалык, ошон үчүн интернет аркылуу кура алган эмес. Ошол айтат, мен үйдө отурганда убактымды керексиз эле бир сериал, кинолорго кетире баштадым дейт. Өзүмдүн деградация жолунда кетип жатканымды байкадым дейт. Анан ал күздөн баштап мына күзүндө төлгөн болсо, октябрда мына жазга чейин отурду да. Себеби суук болгон үчүн. Ал эми мен билем, ал суук болбосо Дарья, мен ойлойм, ошондо деле кошумча келип иштей берет эле жылуу болгон үчүнчү. Бирок менин кыялдарым бар эле дейт. Мен ошого жетүү үчүн чет өлкөгө саякатка баргым келет эле. Бизнес леди болгум келет эле дейт. Балдарыма жетишерлик жакшы келечек жасагым келет деп Фабиликте иштеп отуруп, Дубайга, Анталия жана башка шаарларга барып келди. Фабиликтен иштеп тапканда мына сулуулук салонун ачты. Мына көрдүңүз, Жана Фабиликтеги чоң реклама боюнча тажрыйбасы, сулуулук салонун раскрутка кылып өнүктүрүүгө экөөбүздүн тең тажрыйбабыз, экөөбүздүн тең киришип иштегенибиз өтө чоң салым болду да. Эгерде биз Фабиликте иштебегенде мынчалык чоң салонго айландыра албасак керек эле деп ойлойбуз азыр. Демек мына көрдүңүз, бизнес мама. Бул жерде баланы эме деп коет, баланын артына жашырынбаңыз. Не ищите у детей оправдания дейт, Не используйте детей как оправдание. Баланы оправдание катары колдонбоңуз. Сиз чындап ийгиликке жетким келет, чындап мен башкача жашагым келет, чындап мен балдарымдын келечеги үчүн алардын келечегин жасап койгум келет десеңиз, анда ушул вариантты көрүңүз. Деп чыгып берсек болот экен. Анан дагы бир суроо деп туруп сурасаңыз болот. Сиз келечекте айталы, балдарыңыз 15-20 жашка чыкты. Ошондо сиз алардын көзүнчө бизнес мама үйдөн чыкпаган аял болуп көрүнгүңүз келеби? Же аларга сиз мисал болгуңуз келеби? Успешная леди болуп, успешная бизнес леди болуп. Аларга мына иштеп отуруп ийгиликке жетсе болот экен. Кандай гана шарт болбосун, кандай гана жашоо шарт болбосун, кандай гана ситуация болбосун, ийгиликке дайым жетсе болот деп ошолорго сиз пример, мисал болгуңуз келеби? Же болбосо простая домохозяйка, у которой чему научится деген бедный аял болгуңуз келеби? Биринчиден. Экинчиден, сиз айтышыңыз мүмкүн, мен ради вас иштебедим дешиңиз мүмкүн. Алар таң калышы мүмкүн, но у нас же соседка или биз ушундай эже бар экен го, ал баласы менен болуп отуруп ийгиликке жетип тургу десе, что вы скажете? Что им вы скажете? Деп сурап көрүңүз. Эмне деп айтасыз ага? Айтасызбы, аларга 1000 жолу оправдание жасагандан көрө бир жолу ийгиликке жетип алган жакшы да, туурабы? Ийгиликтүү адам айткан экен, чем всю жизнь оправдываться, лучше один раз достичь успеха дейт экен. Бул кыйла жеңил дептир да, и кыйла удовольствие бере турган нерсе деп. Андыктан келечегиңизди ойлонуп көрүңүзчү. Сиз оправдываться эткиңиз келе бертең, же айтыңыз келеби, ал мамашага ал повезло деп өзүңүздү жана балдарыңызды алдагыңыз келеби? Кимди алдайсыз? Балдарыңызды алдайм деп атасызбы? Балдарыңыз аны бир жакшы билип калат көргөндөн. Же болбосо балдарыңызды алдасаңыз, балдарыңызды ошол жолго түртөбүз. Айла жок жолго. Мына, андыктан биздин сунушубузду бир карап көрүңүз. Атак, кыласызбы, кылбайсызбы, өзүңүздүн ишиңиз болгон таанышып коюңуз. Дегенден кийин ал ушул сөздөрдөн сөз таанышып коет.
Мен адамдарды ишендириш колумдан келбейт экен деген болот, Сиз эгер адамдарды ишендирүү колуңуздан келсе, анда иштей билеңиз деп сурайт экенбиз. Бул иште. Буга окшогон тармакта иштеп көрүп колумдан келбейт экен деп жатасызбы? Же иштеп көрбөй туруп кыла албайм деп чечим чыгарып койдуңузбу деп сурайт экенбиз, Эгер адам чындап кааласа, ал каалаган ишти үйрөнүп алса болот экен. Ошол эле учурда үйрөнүп алуу үчүн ага туура келчү үйрөтө алган тренер, наставник керек болот экен. Андайлар жок болсо, колумдан келбейт экен деген ойго келип калат экенбиз. Көбүнчө өзгөчө түрткү берчү наставник, туура жол көрсөтчү адам болуп калбаса да, же туура көрсөтчү кинобу, же документалдуу фильмби, же болбосо китеп болбосо, биз ошол туура эмес жолго барып калышыбыз мүмкүн экен да, колумдан келбейт деген. Ошондо да ал ишти көп жолу жасай берип наставник айтканда дагы анан машыгып отуруп гана үйрөнөт адам. Анан 4 жолу жасап менин колумдан келбейт дей баштаса, үйрөнө албай калып кетет экен да. Немое экен деген чечимге келет экен. Эми сизге суроо. Эгерде сиз жасап көрүп колуман келбейт экен деген болсоңуз, кайсы иште, кандай деп ойлойсуз? Кайсы иште 4 жолу же 5 жолу же 1 ай иштеп ийгиликке жетип алса болот? Ушундай иш барбы? Эгер сиз мурун жасап жүргөн иш болсо, болушу мүмкүн. Мурун жасаган болсо жок. Эгер сиз мурун 10 жыл иштеген болсоңуз, анан 1 ай жасап ийгиликке жетсеңиз, болушу мүмкүн. Ансыз жок. Мисалы жаш бала эми басышты үйрөнө баштаганда кантип үйрөнөт ал? Эми окуй баштаганда, эми жазышты үйрөнө баштаганда кантип үйрөнөт ал? Көп жол жасаш керек болот, туурабы? Эми авто унааны айдашты үйрөнө баштаганда ошол эле көп жол жасаш керек болот. Эми жаңы ишти өздөштүрө баштаганда көп жол жасаш керек болот. Кайра. Эме элестетиңиз. Баласы эми окуй баштап, окуй албай кыйналса, атасы же апасы келип, окуй эле кой, бул не твое экен десе кандай болор эле? Же кызы же баласы эми велосипед же авто унааны эми үйрөнүп атса, үйрөнбөй эле кой, сен баары айдай албайт экенсиң, не твое экен десе кандай болот эле? Эми басып үйрөнө баштаса, не твое экен деп отургузуп койсо, бастырбай койсо ата-энеси, кандай болот эле анда? Ал адамдардын келечеги кандай болот? Ал адамдар ошол ишти үйрөнө алабы? Үйрөнөйүн деп аткан нерсени. Эми сизге суроо. Сиздин ичиңизде дагы ошого окшогон бала жатат. Кыялданат, жеткиси келет, башкача жашагысы келет. Көптөгөн ичинде кыялданган, тиленген каалоолор, мечталар бар. Бул чындап жаш бала бошоп мечтат этебиз. Ар бирибиздин ичибизде бар. Башкача жашагыбыз келет, ошондой жашагыбыз келбейт. Биз эмнеге аларды азыр кагып силкип отургузуп коятабыз? Баары не твое экен, кылбай эле кой деп. Бул сонун шанс, бирок это не твое деп коятабыз. Бизде ишканабызда иштегендер көп. Oriflame'да, Fabilic'те да бар иштегендер деп жооп бергендер болот, кээ бирлер. Эми эгер алар көп болбосо, сиз чындап иштеше билеңиз. Мен заказ алып, же башка дагы жол менен иштей билеңиз деп сурайт экенбиз. Жооп бербей, жооп бергенден кийин бир суроо. Кайсы компания менен иштешкендер бар ишканаңыздарда деп сурайт экенбиз. Биринчи билип алат экенбиз. Эгер башка Fabilic'тен тышкары башка компаниялар болсо бир жооп беребиз. Эгер Fabilic'те кошо бар болсо, анда жоопту башкача айтабыз. Демек, Fabilic'те ичинде бар болсо, арасында бар болсо, анда эмне сурайт экенбиз? Жалпысы ишканаңыздарда канча кишидей адам иштейт деп билебиз биринчи. Кандай деп ойлойсуз? Ал адамдын баары менен эле тең эле мамилеси сонун деп ойлойсузбу? Ошо иштегендердин баарын тең эле, бардык адамдар менен мамилеси сонун деп ойлойсузбу? Же алардын арасында барбы, ошол мисалы үчүн айталы, Айгүл иштеп атса, Айгүл бардыгына сунуш кыла албайт, өзүнүн бир 4-5 коллегасына сунуш кылат. Андан чоңдоруна же башка отделдегилерге сунуш кыла албайт деген адамдар барбы? Бар болуш керек. Ал ар бир чоң фирмада сөз болот. Мисалы үчүн иштешкендердин бардыгынан бардык ала бербейт. Анан бардык товарды бардык ала бербейт. Ошол адамдарды сиз кардар кылып алсаңыз болобу дейт экенбиз. Анан мисалы үчүн жакшы саткандар бар, жакшы сата албагандар бар. Алардын кардарлары үчүн кээ бир алардын компаниясында жок товарларды сунуш кылсаңыз болобу деп сунуш кылат экенбиз. Эми алардын арасында Fabilik жок болсо кантсек болот? Fabilic'тин ассортименти аябай чоң. Анан баалары да аябай арзан. Андыктан анча-мынча продукцияларды баары бир Fabilic'тен ала бериши мүмкүн коллегаларыңыз. Кээ бир продукцияларды ошол Oriflame'ден же Avon'дан мурук алган жеринен ала берет, алган нерселерин. Кээ бир нерселерди Fabilic'тен ала баштаса болот. Мисалы үчүн кийим-кечек Oriflame'де жок. Идиш жуугуч каражаттар жана башкалар жок. Колготкелер жок. Чач боектор мынчалык арзан эмес, өтө кымбат. Мына Oriflame'де бет майын колдоно берет, мисалы үчүн мурункудай, а бирок тиш паста, интимгель, чач боекту Fabilic'тен алыш мүмкүн. Айталы. Ушинтип кайсы бир продукцияны алар сизден алат, кайсы бир продукцияны алардан алат. Анан биздин продукция боюнча видеолорубузду көрүп отуруп, бүт түшүнүп билип алсаңыз, жакшы айтып бере баштасаңыз продукцияны, сизден да көп эле ала башташат. Сизге кошумча акча түшө баштайт. Эми сиз ойлошуңуз мүмкүн, мен анын клиентин тартып алгым келбейт. Сиз эч убакта тартып албаң. Oriflame'ден алган нерселерди эч убакта аларга жамандап же Fabilic'тики лучше дегенге аракет кылбаңыз. Болгону Oriflame'да жок нерсени сунуш кыла бериңиз. Идиш жуугуч, ванна жуугуч каражаттарды, кир жуугуч порошокторду, кийим-кечени сунуш кыла бериңиз. Анан акырындык менен сиздин продукцияңызды көрө алабы же Oriflame'де алабы, алар өздөрүнүн чечими болот. Баары бир ар кимдин өзүнүн кардары болот. Баары бир ар кимдин өзүнүн заказынын саны болот. Кимдир бир көбүрөөк сатат, кимдир бир азыраак сатат. Бул эмнеге окшош? Мисалы үчүн сиздин үйүңүздүн алдында көптөгөн павильондар бар. Ар биринин өзүнүн кардары бар, туурабы? Сиз ошолордун көп болсо бирөө экөөсүнө киресиз. Мисалы үчүн 5 болсо. Калган 3-өөнө же 4-өөнө кирбейсиз. Калган 3-өөнө 4-өөнө башкалар кирет. Дал ушундай болот. Сиздин да өзүңүздүн кардарларыңыз болот деп жооп берет экенбиз.